Саламатсыздарбы достор, мен сиздерге бүгүн диетический тамактын рецептин көргөзмөкчүмүн. Бул камыр тамак, конечно, оор тамак болуп айтылат, бирок бул диетада отургандарга жарайт десем болот. Анда эмесе рецептти баштайлы. Биринчилерден болуп этин асып коебуз. Кичине сөөгү бар эттен мен ага пияз салып койгом. Сиздер да салып коюңуздар деп сунуш кылам. Этибиз бышканча бул жактан камырын дайындай беребиз. Камырына туз, жумуртка, суу менен эле камыр жууруйбуз. Өтө катуу эмес, өтө жумшак эмес кылып камыр жууруп алыңыздар. Если жумуртка кошпосоңуздар, достор, анда камырын катуураак кылып жууруңуздар. Камыр үзүлүп кетпеш үчүн. Мен дайыма жумуртка кошуп жууруйм, ошондуктан коркпойм. Если жумшак болуп калса да, камырым бышып атканда үзүлүп кетпейт. Бул тамак негизи дагы кимдер жасайт экенин билбейм, бирок мен бул тамакты уже көптөн бери жасайм. Бул тамактын оюн мага өзүмдүн мамам, апам мен жаңы төрөп роддомдон чыгып келген кезде үйдө көргөн мамам лагман жасап берген. Мен өзүм дагы жегим келип тургандыктан мага болсо эт асып койгон. Ошол эттин шорпосуна куюп, аны лагмандын камырынан салып берген. Мен өзүм камыр тамак жемейинче тамак жегендей болчу эмесмин. Ошондон улам ошондой тамактын рецепти келген. Ошол күндөн баштап мен ушул тамакты жазам, достор. Сиздер да жасайсыздарбы ушул тамакты? Менин обычно инстаграмдан көрүшүмчө бул ушундай типа окшогон тамакты Корея, Китай элдери жасайт. Бирок ага мындай ачуу лазаны кошуп, мындай кызыл кылып коюшат да. Бирок камырын өзүнчө, ушундай шорпосун өзүнчө кылып куюп бергендерин көп көрүп калам да. Ошондуктан буну менин рецептим деп эле коеюн. Бирок мен мунун атын да билбейм, кимде жазарын билбейм. Ошондуктан, достор, если атын билсеңиздер, комментарийге жазып коюңуздар. Бул тамакты мен ошо мамамдан көргөм. Мамам мага ушинтип куюп бергенде, ошондон улам мага ушундай ой келип, кичине өзгөртүп, анда камырын чойбой эле ушинтип кесип бышырганды эметип, өзүм ушинтип кесип бышырып калгам ошол күндөн бери. Алдан бери уже 1,5 жыл өттү, 1,5 жылдан бери ушундай кылып жазайм. Бул жака эмне подкадр балам попадал. Сиздердин да балаңыздар ушинтип тамак жасап атканда жаныңыздарда жүрөбү. Камырын өтө жука эмес, өтө калың эмес кылып жайып алабыз. Өтө да жука болбош керек, анда камырды эзилип кетет. Бирок өтө да калың болбош керек десем туура болот го. Бул жердеги азыр кадрда жүргөн балам, достор, сиздердин көбүңүздөр уккансыздар. Башында чыгып келаткан видеомдо баламдын ыйлаган үнү угулчу эле. Ошол балам азыр 1,5 жашка чыгып, мынтип жанымда кошо кармашып, кошо тамак кошуп калган. Анда бул жаңы эле төрөлгөн болчу бул нарсем. Эми 1,5 чыгып, кошо жүрүп, үбөлүгүмдү кармашат, бычагымды кармашат, колумдан эмне жүрсө ошонун баарын кармашып, телефонду кошо талашып. Ошондуктан да жакшы толук тарта албай калдым. Өзгөчө эт асып аткан жактарымды, ушундай жактарды, камырым жакшы бышып аткан жерлерин жакшы тарта албай калдым. Ошондуктан аларга көңүл бурбай эле коюңуздар. Азыркы учурда үйдө бир эле телефон болгондуктан балам дагы кичине талашып, штативимди талашып, ошентип жакшы тартырбай калды. Сиздердин да балдарыңыздар ушинтип тамак бышырганда ушинтип жаныңыздарда жүрөбү. Кем буларды өтө ичке кескенге деле аракет кылбай эле коюңуз. Кээ бирөөлөр буларды чоң кылып кескенди жакшы көрөт. Ошондуктан бүт баарын өзүңүздөрдүн көңүлүңүздөргө карап кессеңиздер болот. Ушу менен эле бул камырды кесип аткан менен параллельно эт бышып аткан шорпого желендерди кошо беребиз. Бул жерде мен сабиз менен болгарскийди кошуп койгом. Булар баары морозилкада тоңдурулуп турган желендер. Ошондой эле бул жактан дагы кичине экранга буу чаап жакшы көрүнбөй калыптыр. Кечээки тамактан калган кичине шорполор болчу. Ошол шорпого камырын бышырып койдум. Камыры бышкан соң майлап туруп, муздатып алабыз, майлап, сонун үстүнө жайып. Алма жерлерин баарын тартпай калыптыр. Мен ал үчүн кечирим сурайм. Этибизге картошка да кошконду унутпайбыз, достор. Ошентип
камырдын үстүнө камыр өзүнчө, сорпосу өзүнчө, бышканын сорпосунун үстүнө коюп, үстүнө да мен этимди өзүнчө чыгарып туураган элем. Этимди да өзүнчө салдым. Андан кийин баарын аралаштырып эле коесуңдар. Болгону камырын өзүнчө, сорпосун өзүнчө кылып. Тамак. Узелем дагы тоңдурулган менде. Азыр уже бүт баарын тоңдурулганды колдонуп баштадым. Дагы ушундай тоңдурулган овощлерден видео тартканымды каалайсыздарбы, достор? Тамагым кандай болду? Сиздерге жактыбы? Каналга катталып, комментарий жазып кетиңиздер. Сиздер менен акуу болду. Кыргызча рецепттер каналга катталып, каналды колдоп туруңуздар. Саламатта калыңыздар. Экинчи видеого чейин.